Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен биргеликте кыргыз тили сабагынан жандуу жана жансыз заттарды сүрөттөө деген тема менен таанышабыз. Сабакка жагымдуу маанайда активдүү катышканга аракет кылабыз. Сабакка катышуу үчүн дептер, китебибизди даярдап, сабакка көңүл бурабыз. Силер менен биз өткөн сабакта сүрөттөө деген тема менен таанышканбыз. Сүрөттөө деген бул заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин бир түрү. Мында жаратылыштагы көрүнүштөрдү, адамдарды, жаныбарларды, буюмдарды жана башкаларды сүрөттөөдөн аларга тиешелүү болгон белгилер, сапаттар, өзгөчөлүктөр көрсөтүлөт. Демек, балдар, биз кептин түрлөрү менен тааныштык. Алардын ичинен кептин түрлөрү баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү болуп 3 топко бөлүнөрүн белгилеп айтканбыз. Биз баяндоо жана сүрөттөө тууралуу сөз кылдык. Эми бүгүн биз алардын ичинен сүрөттөөнүн жандуу жана жансыз заттардын сүрөттөлүшү боюнча сөз кылабыз. Сүрөттөөнүн объектиси катары келген ар кандай зат, көрүнүш, окуя, айлана чөйрө жана башка тексттин темасы катары келсе, аларды сүрөттөөгө катышкан ар түрдүү белги, касиет, өң түс, буюм терим тексттин негизги оюн түзөт. Демек, биз сүрөттөй турган объект бул тексттин темасы катары келет экен. Мисал үчүн, жандуу заттарды сүрөттөө. Мисалы, Исхак тоонун кырына келди. Ал күмүш жалдуу аргымактын тизгинин жаа кармап, алды артын карап турду. Жаңы өскөн суюк сакалы, кара муруту бар, сурданган бүркүт кабак, тик көзү жигит эле. Мисалдагы сүрөттөө кебинин объектиси адам, Исхак. Ал эми анын суюк сакалы, кара муруту, сурданган бүркүт кабагы, тик көзү сүрөттөө каражаттары болду. Демек, мында тексттин темасы сүрөттөө кебинин объектисине багытталат. Башкача айтканда, Исхак жөнүндө сөз болуп жатат. Бул жандуу заттын сүрөттөлүшү болду. Кийинки эми жансыз заттарды сүрөттөө. Ак мөңгүлүү чокуларды кыркалап, коргошундун өңүндөй чарык жиптей агарып чубалган суулар агып жатат. Чагылган тийип кара күйүндү болгон арчанын калдыгы көрүнөт. Топ-томолок кызыл четин алыстан дүпүйөт. Бул берилген мисалдагы сүрөттөө каражаттары ак мөңгүлүү чокулар, коргошундун өңүндөй чарык жиптей агарып чубалган кара күйүндү топ-томолок кызыл четин. Бул берилген сөз тизмектери сүрөттөө каражаттары болду. Ал эми сүрөттөө кебинин объектиси бул чокулар жана арча болду. Эми силер менен биргеликте биз боз үй тууралуу сүрөттөө текстин түзүп көрөлү. Жолоочу өтө чарчап, чаалыгып бара жаткан эле. Басып бара жатып, бет маңдайынан жумурткадай аппак чоң боз үйдү көрдү. Ага жетип барып ичине кирсе, тыкаан жыйналып, түндүктөн тийген күн шооласы боз үйдүн ичин жарык кылып турат. Жарпыңды жазып, делебеңди козгоп, кызыл тазыл гүлдөр менен кооздолгон саймаланган туш кийиз иленген.
Чырдан жакта ак каардуу ала тоогун элестеткен жээктери саймаланган ак калпак турат. Баары өз жайында жайгашкан. Эпчи жакта бир чанач үйлөнүп турган экен. Андагы кымыздын буркураган жыты кагылжарга кирип шилекейди агызды. Балдар, бул жерде мисал үчүн чыгдан деген сөздү кандай түшүнөбүз? Чыгдан бул боз үйдүн ашкана тарабындагы тартылуучу чий. Андан кийин эпчи жак бул дагы ошо боз үйдүн ашкана тарабын эпчи жак деп айтат. Чанач бул кымыз даярдоочу буюм. Башкача айтканда, жандыктын терисинен ийленип жасалган атайын буюм болуп эсептелет. Бул текстте биз боз үй тууралуу сөз кылдык. Демек, боз үйгө тиешелүү болгон өзгөчөлүктөр жана анын өзгөчөлүктөрүн ачып берүүчү сүрөттөө каражаттарын колдондук. Боз үй бул тексттин темасы катары келет. Бул сүрөттөө объектиси. Биз сүрөттөй турган объект, нерсе, зат бул боз үй болот. Демек, бул тексттин темасы катары аталат. Тапшырма. Өзүңөргө жаккан жаныбарлардын өзгөчө белгилерин эске алып, чакан сүрөттөө текстин түзгүлө. Балдар, силерге кайсы жаныбар жакса, анын кандай өзгөчөлүктөрү бар экенин эске алабыз дагы, алардын өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн чакан сүрөттөө текстин түзөбүз. Ушуну менен бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.